Үй бүлө маселеси бул көп адамдын жүрөгүн ооруткан тема. Сырттан бактылуу көрүнө беришет. Ичинде эмне болуп атканын ал эки адам гана билет. Кандай ой менен, максат менен баштап, аягына чыга алдыбы, ошол максатында тура алдыбы экөө. Үй бүлө куруп аткандагы ниет менен жылдар өткөндө ниет өзгөрүп кетет да. Анан ошол чоң согуштан кимиси жеңет, кимиси жеңилет. Үй бүлөнү бузуп кетиши жеңилди деген дагы сөз жок. Үй бүлө маселеси бул үй бүлөдөгү мамиле да. Бул өтө чоң тема. Көп адамдын жүрөгүн ооруткан тема. Номер 1 десем болот. Үй бүлө жашай берет. Сырттан бактылуу көрүнө беришет. Экөө ээрчип жүрөт, экөөнүн үйү чоңоюп атат, экөөнүн балдары 20-га жетти деп элдер сырттан томбуча берет. Ичинде эмне болуп атканын ал эки адам гана билет. Үй бүлө эки адамдан башталат. Эркек жана аялдан башталат. Алар балдарды табат, бирок балдар ал үй бүлөдөн учуп кетет. Кайра башында экөө баштаган, аягында экөө эле калат. Эми кеп ошол үй бүлөдө кандай ой менен, максат менен баштап, аягына чыга алдыбы, ошол максатында тура алдыбы экөө. Же үй бүлөнүн курулуп башталып кетип атканда экөө турмуштун кыйынчылыктарынан өтө албай, үй бүлө куруп аткандагы берген анттарынан тайышы мүмкүн, ар кандай кыйынчылыктардан өтө албай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, үй бүлө куруп аткандагы ниет менен жылдар өткөндө ниет өзгөрүп кетет да. Өзгөрүп кетет. Эмоция деген бар. Ар биринин эмоцияга туруштугу кандай, эмоционалдык абалы ар түрдүү болот эркек менен аялдын. Алар үй бүлө куруп атканда жаш эле, ошол мезгилдеги планеталар таасир этет, алардын ата-энелери таасир этет. Үй бүлө кургандан кийин ар кимиси өзүнүн көмөчүнө күл тартат. Ар ким өзүнүн ата-энесинен үйрөнгөндө, менин апамдыкындай, менин үй бүлөмдөгүдөй үй бүлө курабыз деп уруш башталат. Анан ошол чоң согуштан кимиси жеңет, кимиси жеңилет. Ошого байланыштуу аягында эки адамдын бирге жүрүп калышы бактылуу үй бүлө дегенге гарантия жок. Бирге жүрүрсө эле бактылуу деген. Же болбосо эки адамдын үй бүлөнү бузуп кетиши жеңилди деген дагы сөз жок. Эки адам билет аны. Эки адамдын жүрөгүндөгү туюмдары билет. Эмне үчүн үй бүлөнү бузду, эмне үчүн же жакшы жашап кетип атат. Бул жерде үй бүлө негизинен эмне үчүн курулат? Ошол жөнүндө айткым келет. Трансформация болуш үчүн, же болбосо жаңы деңгээлге ой жүгүртүүсүнү өзгөртүү үчүн. Мисалы, жаш кыз турмушка чыкпаса трансформация болбойт. Жаш жигит аял алмайча трансформация болбойт. 1000 китепти окушсун, 1000 Гарвардтын университетин бүтүп келсин, алар трансформация болбойт. Жөн эле теорияда тура берет. Үйлөнсөм мындай болмокмун, мен үйлөнсөм аялымды мындай кылып жакшына кийинтип берем, мен күйөөгө тийсем моундай тамактар жасап ийем деп жүрө берет. Мен укмуш аял болмокмун деп. Бирок ал теория эле. Турмушка чыкпагандан кийин ал чындыгында өзүнүн энергетикасын, өзүнүн эмоциясын, чыныгы турмушта бытта, тиричиликте кандай болуп өзгөрүшүн, кандай болуп агышын биле элек ал адам. Ошон үчүн сырттан туруп бирөөгө бирөө баа бергенге болбойт. Тиги бактылуу жашап атат, тиги жеңилип калды, тиги ажырашып кетти дегенге эч кимдин укугу жок. Ким кимди осуждение деп коет, ким кимди сөз кылса, ошол кайра өзүнө кайтып келет. Себеби ал түшүнбөгөндүктөн сөз кылат. Тиги мынтти, бул мынтти, мен башкача кылмакмын дегенде, ошол тагдырды анын башына тартып алат дагы, кудум ошол орунга келгенде анан түшүнөт. Көрсө турмуш башкача турбайбы? Китептеги, кинодогудай эмес экен. Китеп, кино ал бирөөнүн эле эмоциясынан чыккан чыгарма. Сен турмушта өзүңдүн чыгармаңды жазасың. Чыныгы сенин жашооң болот да. Жана мен Японияга барганда ар ким ар кандай максат менен барат дегендей, турмуш курганда да ар ким ар кандай максат менен курат да. Бирөө байлык үчүн байдын кызын алат, бирөө бала төрөп алайын деп бир жигитке турмушка чыгат. Ар ким ар кандай да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн максатына жеткенде үй бүлөнү бузуп коюшу мүмкүн. Ар түрдүү да. Бул жерде бир беткей баа бергенге болбойт. Ар бир эки адам, үй бүлө куруп аткан эки адам жоопкерчиликти ар бири алганда.
Мисалы үчүн кыргыз элиндеги менталитетти айтайын, башка элди коюп, анткени биз кыргыз болгондуктан биздин менталитетти аябай жакшы түшүнөбүз. Кыргыз элиндеги менталитетте эркектер басымдуулук кылат. Анткени биздин менталитет ошондой. Мырзаларды биринчи орунга коюп, аял аркасынан жүрүп, мырзаныкы туура, оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегендей, эркек болсо аныкы туура деп коебуз да. Анын дагы философиясы бар. Ошентиш керек өзүчү. Бирок ошондо алар түшүнүгү жок эле, эркек бала жаш кезден эле напсиси көтөрүлүп кетет. Мен эркек баламын. Эркек болуп туулдумбу? Мне все можно. Мага баары боло берет деп ойлонот да. Эми ошондо үй бүлө курганда дагы ошол тактикасын көрсөтүп көрөт да алчы. Мен эркекмин, мен ооз мурдум кыйшык болсо деле мен сүйлөйм деп. Ошондо анан кыз бала дагы көчөдө өсүп келген жок. Бирөөнүн сүйгөн кызы, бирөөнүн апеси өстүргөн роза гүлү. Ал жакына кылып тикенеги менен сайып коет. Ошо менен оюп бүтөт. Анткени жоопкерчиликти бала кызга үйүп атат. Сен мен угуш керексиң, мен айткандай жашайбыз деп. Ким айтты? Бир эле сен бар жокту билесиң. Сен айткандай жашайт деп ким айтты, кайерде жазылыптыр? Жөн эле анын мээсинде, анын напсисине жаккан сөздү угуп алган. Динден, апасынан, атасынан, көчөдөгү ичип жаткан эркектен угуп алган да. Эркек деген башкарыш керек дегенде. Эми ошол эркектин гана напсисине жагат. Кыздардын напсисине жакпайт ал. Эч качан жакпайт. Эч качан жаккан дагы эмес. Жакпайт дагы, кыздар туулуп атканда жакпайт эч качан. Эркектин напсиси ошону түшүнбөйт. Ар бир үй бүлө курганда кызды башкарам деп баштайт. Алла таалам жараткандай болот. Кыздын башкарганга болбойт. Кызды сүйүш керек. Мен ошо кече маршруткага чыксам, бир улгайган аял чыкты дагы. 20 сомду берип, айдоочуга берип койгулачы, пенсионный деп деди. Анан мен алып пенсионный деп берилсем, айдоочу айтып калды, пенсионный иштебейт азыр депчи. Анан айттым, пенсионный иштебейт экен десем, деди аялчы. Мурда иштечү эле деди. Жаңылык кириптир да дедим. Десем, мен 40 күн болду, жалгыз балам бар эле, уулум өлүп, эми чыктым эле, биринчи жолу көчөгө чыктым эле, 40 күн болду эле. Алла таалам бардык нерсени көрсөтөт экен да деди. 60-тан ашкан аялда, ошон үчүн анда мудрость бар. Мындай сабыр бар да. Сабыр бар. Ошон үчүн ал дароо эле мейли анда деди. Жаштардай болуп урушкан жок. Неге 20 сом деген жок. Автобустарга деп бирөөсү бирдеке деди эле, автобуска деле 20 сом төлөйбүз деди. Демек автобуста, маршруткада жүргөн аял, карасам сабыр менен макул болуп атат да турмуштун башка салганыначы. Алла таалам бардык нерсени көтөрөт экенсиң деп атат. Анан деди дагы, мен 40 күндөн бери эми чыгып атам. Бүгүн маршрутка отурдум эле деп эмоцияга алынып ыйлап көзүнө жаш алып кетти да. Ошол эми быйыл 8-жылда